Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, туугандар, амансыздарбы? Мындан ошо 20-30 күн алдын Каныш эжебиз видеосун чыгарган элек. Алла разы болсун, баарыңыздардан фундамент куюлган эле ал учурда. Буюрса, сиздердин жардамыңыздар менен дуалы көтөрүлүптүр. Мүмкүнчүлүгү чектелген эжебиз, Каныш эжебиз Жалал Абад чекесинде Орто Азия деген айылда жашайт. Ошол айылдагы көптөгөн жаштар, Алла разы болгон болсун, көптөгөн жардамдар бериштир. 85тер жардам берди, азыр видеодо коюп берем. Көптөгөн колдо бар адамдар жардам бериптир. Дагында болсо ошол жердештерибизден ошол 100 рубль эле, 500 рубль эле, 1000 рубль эле жардам берип, ушул эжебизди үйүнө киргизип койсок жакшы болот эле. Нелер керек? Азыр таштамайлар керек экен, страпилдер керек экен. Үстүн жапканы, тиникесин бирөө берем дептир. Эшик рамкалары жана башка устага берген акчалар керек болоптур. Ошого жардам берип коелу туугандар. Сбербанк карта номерлерин коюп койдум. Ошол ээсине жетип барат туугандар, кылган ихсандарыңыздан иншалла. Коркпостон которсоңуздар болот. Бүткөндө ачылыштарыны, киргендерини мен чыгарып берем иншалла. Алланын ыраазы үчүн жардам берип, ушул эжебизди үйлүү кылып коелуга. Рахмат баарыңыздарга. Коюп берем видеону. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала баракату. Биз Жалал Абад областынын Орто Азия айылындагы Каныш эженин үйүн Орозо айында келип, элден жардам сурап, şu үйдү бүтүрүр эл деп тартып кеткенбиз. Мынакей Аллах разы болсун. Мынакей ушул эле айылдын тургундары 86-жылкы балдар $500, 88-жылкы балдар 27 000, ушул айылдагы садака фитр 35.350 сом, жайнак ажы деген 10 000, эжеге аяк бияктан берген 18 000 акча, кирпич заводу бар инсандан Аллах разы болсун 40 000, жергиликтүү элдерден 6 000 ушундай жардамдар болгон. Андан сырткары мынакей биздин Россиядагы, ушул Кыргызстандагы ушул жашаган инсандарыбыздан дагы 180 000 накталай акча дагы келген. Кудай кааласа бул усталарга дагы ушундай уста акыларына иштетесиздер. Анан урматтуу кыргыз элим, Аллах разы болсун баардыгыңыздардан. Аллах таала берген эксаныңарды Аллах таала өзү кабыл кылсын, кыямат күнү жүздөрүңөр жарык кылсын. Бул үйгө дагы Кудай кааласа үстүн жапканы, тиникесин дагы ушул айылдын тургуну алып берем деген экен. Аллах разы болсун ошол инсандан дагы. Дагы жардам берүүчү инсандар болсо, мынакей ички ремонттору, эшик рамкалары, жыгачтары бар айжы. Ушундай жардамдар болсо, иншалла ушул эжени Кудай кааласа күзгө чейин ушул үйгө киргизип койсок, иншалла Аллах таала Кудурет зат, Аллах таала баардыгыңарды кылган ихсаныңарды кабыл кылсын. Ушул эже дагы ушул үйдө олтуруп дуа кылып турат. Аллах разы болсун баардыгыңыздардан. Кыскача реклама туугандар. Эгер сиздерде кирди чыкты маселелери болуп калса, Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар, ишеничтүү адамдарды мен сүйнөгамды сунуштаймын. Жакан сайдап өздөрү жакшы алып келишет. Келгенден кийин 3 айга регистрацияга үй таап коюп беришет. Чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет. Өзүм дагы барып тартып келдим. Кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок. 24 saat boyu çalsanızlar болот. Сүйнөгам кызматта. Рахмат баарыңыздарга ишенгениңиздер үчүн.